Kээ бир учурларда ыйлаганда намаз бузулат, кээде бузулбайт. Намазда туруп ыйласам эмне болот деген маселе турат. Ошого өтүп атабыз. Эгерде ыйлаган болсо, үн чыкпаган болсо, үнүнү чыгарбай ыйласа, намаз бузулбайт. Үнүнү чыгарбай ыйласа, намаз бузулбайт. Ал жерде ыйлаштын айырмасы жок. Ахиретти эстеп ыйлады, же бир ооруду эстеп, же бир кыйынчылыкты эстеп ыйлады. Бирок үнү чыккан жок, намаз бузулбайт. Демек, ыйлаганда үнү чыкпаса, ахирет үчүн ыйлайбы, дүйнө үчүн ыйлайбы айырмасы жок, анда намаз бузулбайт. Бул биринчи эреже. Түшүнүңөрбү? Экинчиси аваз. Үнүн чыгарып окуйт. Үнүн чыгарып ыйлайт. Эмне болот десе, эгер дүйнө үчүн ыйлаган болсо, анда намаз бузулат. Намазда туруп Аллаху акбар дегенден кийин дүйнө үчүн ыйлап атат. Үнүн чыгарып ыйлап атат. Түшүнүңөрбү? Ал учурда шариятыбызда намаз бузулат дейт. Албетте, баягы ыйлаганны башкара албай калса, эйини башкара албай калса, ал баягы адам жөтөлгөндө, эснегенде, түшкүргөндө чыгып кетсе, анда намаз бузулбайт. Өзүнү башкарыш, контролу мүмкүн болуп туруп, ыйлаганны башкарбаса, анда шариятыбыз намазың бузулат деп айтат. Түшүнүңөрбү? Үнүн чыгарбаса, намаз бузулбайт. Үнүн чыккан болсо, дүйнө үчүн ыйлаган болсо, бузулат. Эгерде ыйлаганда кокустан үнү чыгып кетип, өзүнү башкара албай калса, анда бузулбайт. Башкарыш мүмкүн болуп туруп, өзүн башкарбай ыйлаган болсо, анда шарият айтат, бул адамдын намазы бузулду дейт. Намаз бузулуп калды деп эсептелинет. Түшүнүңөрбү? Андан кийин экинчи бир түрү ахиретти эстеп ыйлоо. Ахиретти эстеп ыйласа, уламалар үнүн чыгарып ыйласа деле, эмне кылбайт, намаз бузулбайт дейт. Кээде адам баласы дозокту эстеп ыйлайт, Куранды окуп атканда, кээде бейишти эстеп ыйлайт. Бул сүрөттөрүндө шариятыбызда үнү чыгарып ыйласа деле намаз бузулбайт деп айтат. Демек, экинчи түрү эмне болду? Афал, адамдын кыймыл аракети менен намаз бузулат. Алардын бир түрү эмне экен? Ыйлоо. Намазда туруп ыйлаган болсо, үнү чыкпаса намаз бузулбайт. Үнү чыккан болсо, атайлап ахиретти эстеп ыйлаган болсо, бузулбайт. Ахиретти эстеп ыйлаган болсо, дүйнө үчүн болсо, бузулат. Дүйнө үчүн болсо деле, бирок оозунан чыгып кетсе, башкара албай калса, анда намаз бузулбайт.